Так, прямой эфир кайталы. Чырайын деген оюм деле жок болчу, бирок азыр Ногойбаевдин начальник УВДнын айткан сөздөрүнө абдан түрткү болду. 3 сотрудник боюнча. Ошол боюнча чырайын дегем. Азыр эми аудиторияны көбөйтүп алалы. Ошол аудиторияны көбөйтүп алып туруп, анан ошо прямой эфирге чыксам жакшы болот эле. Мен азыр МВДнын жанындамын. Атайын ошо МВДга бүгүн министрге, министр внутренних делга мен өзүмчө личный суроом бар да. Ошол суроону бергим келип атат. Именно министрге ошол суроону бергим келип атат. Вот, анан ошо 4 сотрудник боюнча мына азыр 11 киши эмеде эфирде бөлүшүп койсоңуздар, аудиторияны көбөйтүп алалы. Азыр да ооз ачармал, ооз ачаткан инсандарга бардыңарга орузуңар кабыл болсун. Тилегениңер Аллахыма жасаган дуаларыңар баары тең орундалсын. Эми урматтуу достор, ушу дагы бир жолу бөлүшүп койсоңуздар, азыр 16 киши эфирде болуп атат. Эфирди көбөйтүп алалы. Анан ошол эфирди көбөйтүп алганда мен ошо именно мындайча айтканда простой сотрудник милиции. Могу жерде бүт баары айтышат, мага айтышат, сен эмне үчүн милицияларды тинтесиң, милицияларды мынтесиң деп. Кудай урбаду, 15 000 милиция бар. МВДда 15 000 милиция бар. Алар деле кыргыздар, алар деле кыргыздын балдары, алар деле силердин балдар да. Жок, сен милицияларды жактабашың керек, сен аларды айтпашың керек деген ошолорго акмактарга айтып коет элем. Ооба, арасында жок деп айтпайбыз, бирок арасында да элдер бар. Ошол эле биздин кыргыздын жарандары бар ошолордун арасында. Эми ошолордун жарандарынын арасында ушундай кыргыздар бар болгондон кийин эмне кыргыз жаран эмеспи? Эмне алар укугу жок бекен? Милиция болсо эмне алардын укугу жок бекен коргоого алынганга? Мына, например, азыр ушу 23 киши эфирде болуп атат. Кечирип коюңуздар, баарыңарга салам, ысык салам, бирок жооп бере албай койгондо просто абдан мындай жин келип кетти. Могу 4 милиция боюнча. Ошону да айтып коет элем. Мына 29 киши эфирде. Азыр толугу менен берип койсом, ушуну азыр эфирди жоопко баарына тартканга уже азыр менин журналисттерим да келип атат. Ошо менин журналисттерим азыр кирип ушу эфирди мен тартып берет эле, анткени мындай жүргүзгүм келбей атат. Мына азыр МВДнын жанындамын. Министерство внутренних дел биякта Улан Ниязбековго суроолорум бар. Мына азыр 37 эфирде баарыңарга орузуңар кабыл болсун. Азыр айтайын. Берейин азыр. Анан колум бош болсо ошондо жакшыраак экен сүйлөгөнү. Так, мына азыр МВДнын жанындамын. Мына МВД. Так, эми мындайынан жүргүзө берели. Эми урматтуу Facebook колдонуучулары, урматтуу достор, жана дагы бир жолу айтып кетейин, эфирге атайын айтып кетейин. Кыргызстанда 15 000 сотрудник милиция бар. 15 000 сотрудник милицияны мен баяны начальник уголовного розыска, Первомайский начальник уголовного розысканы атайын защитага алсам, ошяктан защитага алып, андан тышкары старший оперуполномоченный дагы бир жигит, ошолорду защитага алсам, тиякта биздин кыргыздын жарандары айтат, сен эмне үчүн милицияларды защитага аласың? Кудай урбаду, бул милициялар деле кыргыздын жарандары, бул деле милициялар силердин балдарыңар. Алар ушундай эмелерге түшүп калса эмне? Алар жактоого албашым керекпи? Же эмне алар бөлөк тетиги жерден жактоочуларды алыш керекпи? Бөлөк мамлекеттен. Силер да кызык сүйлөйсүңөр көбүңөр. Мен мына азыр болсо милицияда могу жерден как раз эмени жүргүзүп атам, эфирди МВДнын жанынан. Ошон үчүн мен суроом болот эле. Суроого министр внутренних делго, суроого уланга, иниме мажбур кылган, бул деген алган суроого атайын кылган бул биздин министрдин начальник УВДнын бүгүнкү суроо жообу. Азамат иним,
бүгүн сен как раз жооп берип атып мына кактуска жооп бериптирсиң, ошол жерде 24 кежиге жооп бериптирсиң. Ошол жерде айтылып атат сөздөр. Что биз деген служба внутренних расследований, ГКМБ 3 сотрудникти алган, ошол 3 сотрудниктин бир сотрудниги якобы бул бир сотрудникти якобы туура эмес алып алган, биздин служба внутренних расследований ошону изилдеп чыгып жардам берип атат деп ошентип айтып атасың. Аныңар баары калп. Ошондо түнү 3 сотрудникти алганда ГКМБнын сотрудниги менен тыкыз иштеген мен болдум. Ошол жер тыкыз иштегенде ошондо действительно бир сотрудниктин аты 2 сотрудникке экөөнүкү окшош экен. Ошол окшоштугунун негизинде ошондо дагы рахмат ошо ГКМБнын төргөчүлөрүнө. Ошолор ошол жактан изилдеп жүрүп ошол ишти, изилдеп очный ставкаларды өткөздүк. Эртең мененки 5ке чейин очный ставкаларды өткөзүп, ошондо 3-чү сотрудник, что ошибочно келгенин билип туруп, ошондо ГКМБнын төргөчүлөрү муну кое беришкен да. Буякта служба внутренних расследований кылган жок. Муну ким кылган жок. Эми ушул иштин жагдайлары боюнча айтып кетейин. Урматтуу улан иним, сага айтып кетет элем, урматтуу министр. Могул 15 000 сотрудник бул сенин балдарың. Сен балдарың. Сен алардын атасысың, сен алардын энесисиң. Сен ошолорду карашың керек да. Сен алар үчүн согушуң керек да. Алар үчүн да согушуң керек. Алар согушкандын ордуна сен деген ошондой бир какой-то комиссияны түзүп, ошол комиссия барып иштеп, ошол сен сотрудниктердин күнөөсү барбы же жокпу деген нерсени карашың керек да. Алар сен балдарың, алар сенде нуждаются. Ошол опер, ошол төргөчү, ошол гаишник, ошол любой сен сотрудник, алар сен үчүн. Сен алардын атасысың, сен алардын энесисиң. Сен деген ошондо комиссия түзүп, ошондо ошол бир өзүңдүн заңдарың чыкырып, ошондо төргөчүлөрүң чыкырып, начальник ГСУларың чыкырып, ошондо эметип алып туруп, барып ошолорду изилдебейт белең. Мына мен бүгүн авторитеттүү түрдө айтып атам. Ошол начальник уголовного розыска, старший оперуполномоченный уголовного розыскада кылмыш ишинде бир да кылмыш курамы жок. Ошолорду разбираться этип туруп жасабайт белең. Ошол жерде охрана өзүң сотрудниктериң үчүн күйбөйт белең жаның. Мына сен эмес, мен биякта сенин сотрудниктериң үчүн күйүп атам. Сенин ошол жерде мындай сен үчүн, мындай сен карамагыңда жүргөн балдарың үчүн мен күйүп атам. Могу жерде ГКМБ деген бул ишти тергөөгө албаш керек. Анткени бул тергөөнүн ишин бул начальник уголовного розыска, анан кийин старший оперуполномоченный. Булар деген наоборот, ошо задержание келген сотрудниктин ишин булар андан мурун, бир ай мурун изилдеп расное дело менен жүргөн. Военный прокуратура. Ошон үчүн кечирип койгула, ГКМБнын төргөчүлөрү. Силер бул ишти караганга укугуңар жок. Анткени деген силердин сотруднигиңер өзү замешан буякта. Өзү замешан болгондон кийин бул ишти бүгүн мен генеральный прокуратурага недоверие деп бердим. ГКМБнын следователине недоверие деп бердим. Ошол ишти толугу менен прокуратура карасын. Алар да должностной. Прокуратура караса, силердин ГКМБнын сотрудниктери дагы мындай бири-бириңерге тирешпей туруп бүгүн ошол натыйжаны чыгарышыңар керек. Ошону деген реалдуу түрдө именно прокуратура тергесе, ошондо деген көрөсүңөр. Начальник уголовного розыскада, старший оперуполномоченныйде күнөөсү далили да, күнөөсү да жок, анга далил да жок. А бул улан иним сага дагы эле ошол суроо, ошол нерсе. Дагы бир айтып кетейин. Бүт сотрудник милициялар, сотрудниктер, булар сен балдарың. Булар үчүн сен күйүшүң керек. Сен буларды монда кармалды, тинтти, мынтты деп туруп алып туруп, начальник ровдыны жумуштан кетирдиң, замды кетирдиң. А эмнеге аны барын кетирип атасың? Для чего? Изилдеп көргүлө да. Силердин ГСУда абдан опытный тергөөчүлөрүңөр бар. Силердин опытный тергөөчүлөр. Алар деле көрсө, алар деле айтат эле да.
кылмыш ишинде кылмыш курамы жок деп айтат эле. А силер ошонун ордуна момундай разборка кылып, момундай баарын көрүштүрүп, баарын неметкендин ордуна силер наоборот өзүңөрдүн сотрудниктериңерди өзүңөр жем кылып берип атасыңар. Бул өтө туура эмес. Улан иним, сен билесиң, мен сени жакшы көрөм. Экөөбүздүн мамилебиз да жакшы. Бирок ошол мамилеңди, жакшы мамилеңди өзүң сотрудниктериңе, өзүңдүн кол астында жүргөн балдарыңа, ошол опер болобу, төргөчү болобу, ППСник болобу, полк охрана болобу, кимиси болбосун, ал сен алар үчүн, сен аларды баарын карашың керек. Сен алар үчүн согушуң керек. Если действительно төргө амалдары өтүп атып, ошол жерде бир далилдер билинип калса, ошондо гана сен ошондой начальник Первомайскийди алып салып, тигини алып салып, мунун баарын алып салып, ошондо даже мен айтып атам, могу сен өткөзгөн, силер өткөзгөн коллегияңар, ошо начальник РОВДны, тиги булардын баарын жумуштан алып атасың. Даже аныңар мыйзамдуу эмес. Анткени презумпция невиновности деген бар. Презумпция бүгүнкү күнгө чейин начальник уголовного розыска, Первомайскийдин начальник уголовного розыска, тиги старший оперуполномоченный, алардын кылмыш ишинде кылмыш курамы бир да жок. Ошондуктан силер наоборот ушундай бир комиссия түзүп, ошол комиссиянын негизинде, мына комиссиянын негизинде полностью алып туруп өзүңөр карасаңар болмок. Карап туруп гана, ошондо гана бир какой-то нәтижелер чыгарсаңар болмок. Силердин бул министр болгондон кийин улан иним ошондой комиссия түзгүн. Эмек, мындайча айтканда ГКМБнын төргөчүлөрүнө баргыла, материалдарды карагыла. Ошондо силердин төргөчүлөрүңөр да, силердин зам министриңер болобу, начальник ГСУңар болобу, алар да бошол жактан билсин. Кылмыш ишинде бир да кылмыш курамын далилдей албайт. Ошондуктан силердин астыңардан айтып кетейин, ГКМБнын да төргөчүлөрү, руководство ГКМБ, силер да жаман көрбөгүлө, бирок силердин сотрудниктериңердин бир вмешательствосу бар тиякта, ал далилдер мен колумда. Мен ошонун негизинде бүгүн Генеральный прокуратура недоверие следствию ГКМБ кылдым. Ошонун негизинде бул ишти прокуратура өзү тергесин. Ошол прокуратура тергегенден кийин ошондо жыйынтыктарды ошондо көрөсүңөр. Бүгүнкү күнгө чейин аларды күнөөлүү же күнөөлүү эмес дегенге айтканга эч кимдин укугу жок. Дагы бир кыргыз элим орозоңор кабыл болсун. Бирок мондай бири-бирибизди жамандагандан ары бололу. Баарыбыз кыргыздын балдарыбыз, баарыбыз кыргыздарбыз. Ошон үчүн могу жерде милицияларды коргоон деп андай сөздөрдү айтпагыла. Милициялар деле бул биздин балдарыбыз. Ошондуктан ушуну мен эфирди бүтүрөйүн, кыскараак эфир кылайын. Баарыңарга орозоңор кабыл болсун. Жакшы калыңыздар.